Assalamu alaikum, salamasызбы. Siz Desin TV kanalın görüp jana ugup жатасыз. Алып баруучу блогер Бакыт Сулайман, урматтуу көрөрманым. Бүгүн биз геосаясат жана өзүбүздүн ичибиздеги болуп жаткан ички саясат тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Чоң күтүүлөр, чоң өзгөрүүлөр ааламда боло тургандыгы маалымдалууда. Анткени 7-8 июлда Түркияда Түндүк Атлантика келишими уюмунун, мындайча айтканда, НАТОнун саммити өтө турган болуп жатат. Бул НАТОнун саммитинин өзгөчөлүгү НАТОнун мүчөлөрү эле эмес, ошого мүчө болобуз деген Украина, Австралия сыяктуу башка мамлекеттердин дагы катышуусу бул жерде күтүлүүдө. Өтө чоң дүйнөлүк коомчулук буга көңүл буруп турат. Biz degende эле өзүбүз кичинекей Кыргызстан мамлекетине башка чөйрөнүн, башка дүйнөнүн кандай таасир эткендиктерин таразага салып өлчөп көрөбүз. Мына Орусия мунай заттарын бербейм дегенден бери аябай коомдо талкуулар болуп жатат. Кыргызстан мындан кийин дагы кайсы мамлекеттер менен мамиле түзүп, алака түзүп, мындайча айтканда ушул мунай зат боюнча мамилелерди диверсификациялап кайсыл мамлекеттерден алса болот, Казакстанбы, Иранбы же Кытайдын кайра өзүнөн алабызбы деген сыяктуу, же болбосо өзүбүздүн нефтин иштетебизби деген ар түрдүү экономикалык ой жоруулар эртең кандай болуп кетет деген айрым кооптонуулар бар. Биздин кыргыздарга мындай качан гана кымбат болуп, анан башкача болуп кетмейинче анча деле сезе бербей турган жайыбыз дагы бар. Кээ бирөөлөр ойноп, тойлоп, жыргап, тоолорго чыгып эле эч нерседен бейкапар шапар тээп жүргөндөрүбүз дагы бар. Бирок дүйнөдө аябай ушундай турбуленттүү окуялар болуп жатат. Мына 7-8 июлдагы НАТОнун бул кезектеги саммити эмне себептен Түркияда өтүп жатат? Анткени Түркия билесиңер жакынкы чыгышта жайгашкан мамлекет. Ал эми жакынкы чыгышта Европанын кандай деп койсок экен, жакынкы чыгыштан Европаны Америка менен Кытай мындайча айтканда сүрүп, кечеги күnkү айрыкча жакында Трамптын Си Цзиньпинге барган жолугушуусунда жакынкы чыгышта Европа мамлекеттери такыр эле жок болуп калды. Ошондуктан биринчи бир себеби ушул Түркиядагы жакынкы чыгыштын эң бир чоң мамлекеттеринин бири Түркияда болуп жатышы ушуга дагы байланыштуу болушу мүмкүн. Ошол эле учурда Түркия менен батыш мамлекеттеринин ортосунда дагы кээ бир ыйкы-тыйкы мамилелер бар. Албетте Түркиянын азыркы президентинин жүргүзүп жаткан саясаты либералдуу деп азырынча көбүнчө оңчул жака бара жатышат. Ошондой мамлекеттер болуп эсептелген Европага көп эле Түркия жага бербейт. Анын үстүнө Түркияны билесиздер, мындан бир нече жыл мурун Орусиядан С-400, С-400 деген ракеталарды абадан коргонууга дагы болот, чабуул коюуга дагы боло турган бул өтө күчтүү ракеталарды алган. Бул болсо Европа мамлекеттерин, ошол эле НАТОнун мүчөлөрүнө такыр жаккан эмес. Азыркы кезде мына ушул тапта Американын эң бир мындай, кечиресиздер, НАТОнун эң бир чоң Америкадан кийинки эле күчтөрү бар мамлекет бул Түркия болуп эсептелет. Ошол Түркия Израиль менен өтө каршы мамиледе турат. Израилди керек болсо мындай израилдиктер Түркиядан чочуп Америкага айтып жатышат эмне деп, F-35 самолеттор учактарын сатпагыла буларга. Буларды эгер сата турган болсоңор, булар бизге чабуул коюшу мүмкүн. Ал эми Израиль болсо Американын кичинекей иниси болуп эсептелет. Мына ошондой булардын ортосунда ыйкы-тыйкы болуп турганда биз ушул мамилелерди чечип алалы. Ошондой эле Европа мамлекеттери азыр Орусия менен аябай каршылаш, керек болсо өзөктүк согуш чыгып кете тургандай риторикада сүйлөшүлүп, Орустун белгилүү эле стратег саясатчылары Сергей Караганов жана башкалар бул жөнүндө кенен айтышып, ядролук куралды керек болсо колдонсо болот, ошого негизделет дегендей бир ойлорун айтып жатышат. Бирдеме болсо, мына Карагановду көрсөңүздөр болот. Биз мурда мен башкача ойлонот элем, азыр мындай деп. Дугин, Караганов жана башка бир ушундай саясатчылар бар. Айтор дүйнө мына ушундай болуп турган чакта тыпыйган кичинекей Кыргызстанга ошол эле дүйнөнүн чоң мамлекеттери кайсы бир жагынан
toskolduklardı jaratıp biz kıynalıp kalışыбыз mümkün de. Ошондуктан geosаясий bul bagытta биздин адискөй чоңдорубуз дагы ойлонуп жатат болуш керек. Кандай кылышыбыз керек, эмне кылышыбыз керек. Мына өкмөт башчынын birinci vitse-premier Elis Акунбеков geçe gün эле Американын элчиси менен жолукту. Биздин дан азыктар жана башка продукцияларды Америкага кетирүү боюнча. Бул деген ушул экономикалык мамилелердин диверсификациясы болуп эсептелет. Иши кылып, азыр биздикилер дагы ойлонуп турган чагы. Сиздер дагы ар бириңиздер ойлонуп, мындай оюңарды айтып, жөн эле жыргап жашап жатабыз деп тойлоп жүрө бербей, кичине экономдуу. Биз эми бир үй бүлө эмне кылышыбыз мүмкүн? Биз кичине өзүбүз сарамжалдуулук кылып, өзүбүзгө бир шарт түзгөндөн башка нерсе кыла албайбыз. Ал эми чоң иштерди кылуу бул чоң саясатчылардын иши болуп эсептелет. Анткени ошол геосаясатты мындай карап көрсөңүздөр, Түндүк деңизи деген деңиз бар. Түндүк деңизинде ошол НАТО уюмуна кирген 7 өлкө, чоң өлкөлөр, Норвегия, Дания, Бельгия, Франция, Германия, 5 болуп калды. Германия, Улуу Британия, 6-чы дагы 7-чисин унутуп атам. Ушундай чоң мамлекеттер, белгилүү мамлекеттер ошол Түндүк деңизин курчап турат да. Орусия болсо Түндүк деңизи аркылуу гана Атлантика океанына чыга алат. Түндүк деңизин ошондой НАТОнун мүчөлөрү кармап турганда, демек эртеңки күnkү боло турган саммитте ошол Түндүк деңизин мындай көзөмөлгө алуу менен, мына азыр жанакы Өрмүз кысыгын көзөмөлгө алып өткөрбөй койгондон кийин бүт дүйнөдө токтоп калгандай, биз дагы Орусияны кантип кыссак болот? Демек, Түндүк деңизи аркылуу ошо мына питерликтер жакшы билет, Санкт-Петербург, Усть-Луга деген жанакы кечиресиздер, порттордон, аэропорт дейин деп калып, деңиз портторунан чыккан орустун кемелери бүт ошол Балтика деңизинен Дания кысыктары аркылуу өтүп, анан Түндүк деңизине чыгып, Түндүк деңизинен ары көздөй Атлантика океанына чыгат да. Эгер Түндүк деңизин ошол 7 өлкө мындай кысымга алып, биз ошол жанакы саммитте ушундай кылып сүйлөшүлөт, Орусияны биз ушинтип чөгөлөтүшүбүз керек дей турган бир сөздөр боло турган болсо, эми бул менин мындай жеке баамымда Орусияны кайсыл жактардан кысалышы мүмкүн. Анда урматтуу биздин көрөрмандар, бизге деле, Кыргызстанга деле кыйын болуп калат. Орусиянын экономикасын отурган, биз мындай бир тараптуу буга чейин экономиканы түзүп калганбыз ушул орустар менен. Орустар нефтисин бербейт, башкаларын бербейт, ушундай кылып кала турган болсо, өтө кыйынчылыкка туура келип калышыбыз. Бирок но деген жагы бар. Эгер Орусия өзүн дүйнөлүк базарга чыгууларынан кысылса, балким ошол газдарын жана башка нерселерин бизге сатышы мүмкүн. Бирок бизге сатышы мүмкүн, арзан эмес, кымбат. Дүйнөлүк баа өтө жогорулап жатат. Кошумча газ же болбосо нефти куурлары же поезд жолдору көбөйтүлүп, жанагындай Орусия менен мамиле чыңдалышы мүмкүн. Айтор кандай болгон учурда дагы биз жакынкы бир ушул нерселер турбуленттүү, ушул нерселер бир өңчөй, бир тынчтык жагына же бир мындай жагына оомайынча бизде бир аз кыйынчылыктар болот. Мына ушундай демекчимин. Мына эми урматтуу менин көрөрмандарым, биз геосаясаттан өзүбүздүн ички саясатка өтөлү. Мына бүгүн 1-июль жайдын айынын 2-күнү келип калды. Ар кандай ушул июнь айында көп окуялар болуп өттү. Ысык көл форуму болду. Ал жерде Акаев сүйлөдү. Алдын эми биз аябай талдап көп сүйлөдүк. Менин көрүүчүлөрүм айтты, ошону согуңузчу, айтыңызчы ушул жөнүндө деп. Эми ал жөнүндө айта берген менен Акаев бизди мына ушул жолго алып келген, демократиялуу деп ишенген кишибиз ушинтип бара жатып, кийин эле анан кийин ушундай үй бүлөлүк башкарууга өтүп, мынаны кече күнү президентке дагы ушундай дагы 10 жыл башкара коюшуң керек деп, анан кайра сөзүн артка алып, жок, мен 10 жыл деген жокмун, мен жөн гана 1-чи сроктон 2-чи срокко дедим деп өзүн оңдомуш болду. Бул киши керек болсо чөгөлөп кыргыз элинен бир кечирим сураш керек эле. Бул кечирим простите деп илгери бир айтып койгону болбосо, башка нерсе болбоду. Чоң окуялар дагы эмне болуп жатат? Мына
Janakı gölde Formula 1 boyunca jarış bolot dep anan keyin tigi Fransiyadan bir jigit çıkıp alıp aябай bir şu nерселерди götөрüp туура эмес болуп жатат. Анан мындай деп экология болуп эл дагы bir тарап эки тарап иши кылып баягы саясатчы кыргыз bir миндик боло албай эле бирибиздин айтканыбыз бирибизге жакпай, мамлекеттин кылганы кээ бирөөсүнө жакпайт, кээ бирөөсүнүн кылганы мамлекетке жакпайт. Мына ошондой аябай bir ушундай кырдаал болуп турат. Эң bir sensasiyalуу көпчүлүк күткөн окуя албетте Камчыбек Кыдыршаевичтин келечектеги тагдыры жөнүндө болмокчу. Мен кече күнү дагы эфиримде айткам, 75-чилердин иши деген сот иши мына азыр аяктап, кече күнү прокурорлор 9 жылдан сурашыптыр. Прения сторон деп коет, баягы эки жактар эми ошолор мындай прения болушуп отуруп анан кийин чечимге келишет. Ким эмне болуп кете тургандыгын мындай ачык деле баамдай мен кече күнкү эфиримде дагы айтып өткөнмүн. Камалышы мүмкүнбү, камалбашы мүмкүн, коомчулук кээ бири камалсын дейт, кээ бири, бирок мындай колунан кармап алган фактыны келтире албай атышат. Мисалы үчүн эки адамдын сүйлөшкөнү мындай кылды деп, бул азырынча мындай ушундай ниет болгон деген. Эми муну менин оюмча дагы кээ бирөөлөр деле айтып жатышат, мындай шарттуу түрдө кесиши мүмкүн кээ бирөөлөрүн. Анан кайра ушинтип менин оюмча шайлоого чейин, президенттик шайлоого чейин мындай ызычуу чоң бир эмелердин чыгып кетишине эч ким эле кызыктар болбосо керек. Ошол адвокаттар айтып, жана башкалар кылып жеңилдетип шарттуу түрдө иши кылып Камчыбек Ташиев шайлоого барбай тургандай бир нерсе чыкса керек деген гана ой. Бирок мындай бул 0,00% прогноз болуп жатат да. Мен өзүмүн прогнозум боюнча мен башында эле айттым эле, ушул Нурланбек Шакиевди камайт эртең дедим эле, бирок тилекке каршы биздин прогноз туура келбей калды. Кандай болуп жаткандыгын биз жөнөкөй блогерлер эмес, тетиги стратег, саясат талдоочулар деле азыр камайт, камабайт, тиги бу деп оюн ачык айта албай алдактап турган жагы. Саламатта калыңыздар, урматтуу көрөрмандар, каналды колдоп туруңуздар. Кече күнү бир адам дагы колдогон жок. Мурунку да анча-мынча колдоолор болуп калчу эле. Биз өтө чоң каражаттар менен, чоң мүмкүнчүлүктөр менен келдик. Мен кече күнү дагы кечке обучение кылдым. Аппараттарды кантип иштетүүнү, кантип жүргүзүүнү кече күнкү түз эфиримде шум болуп калыптыр. Кийин аны жок кылдым. Дагы бир-эки бара турган жерлер бар. Бүгүн мен 1-Май райондук сотунда бир мурда дагы чыгарып жүргөнмүн. Чогуу эфирлерди кылгам. Азиз деген өзүнүн аты башка, атайын кызматтарда жүргөн киши болчу. Ошону Вьетнамдан экстрадиция кылып азыр бул жака алып келишкен. Ага чоң бир өтө чоң трансулуттук күнөөнү коюп жатышат. Эч кандай мындай далил жок деп койсок болот. Өтө чоң бир мындай иш, муну саясатка байланыштырып, андай мындай бул жөнүндө кийинчерээк кеңири сүйлөшөбүз. Анда эмесе каналды колдоңуз, биздин өнүгүүнү кааласаңыз, лайктан басып, ушундай каналыбызга кирип туруңуз. Сиздер менен блогер Бакыт Сулайман болду.